Bizde aytta yok, толк ыйлайбыз. Өлүк өлгөн жерге барабыз, өздөрү капа дыкат болуп отурган болот. Ан сайын кошулуп барабыз, Куранды окуп тамак жеп кайра кетип калабыз. Анан өлбөгөндөргө кирбейбиз. Эмне айтташ үчүн өлүш шартпы бизге? Айт күн майрамдаш үчүн өлүшүбүз керек, эмне кылышыбыз керек биз? Жок, тууган, андай эмес. Айт тирүүлөрдүн майрамы. Балдарга жан көйнөк алып беребиз, аялдар жан көйнөк алып беребиз, тууган урттарга катташабыз, алар келет, биз барабыз, ушинтип үйлөрдү кыдырабыз, балдарга айттык майрамдарды беребиз. Балдар бардык майрам экенин сезсин. Анан ошонун катарында Куран окуп, маркумдарга багыштап койсок дагы болот. Бирок биринчи кезекте маркумдарды эстеп, тирүүнү унутуп койсок болбойт. Бул Курани Карим жашоосу, тууганым, ошол акыретке болгон азык деген сөз. Ошонун бири ошол айт майрамдар майрамдык маанеде өтүш биздин милдетибиз болот.